Ар бир адамдын өз мекени бар. Мекен деген сөз кыргызда ата бабанын жери, туулуп өскөн жер дегенди билдирет. Эгер мен аалам коюнун аралаган космикалык саякатта жүрүп жер жөнүндө ойлончу болсом, сөзсүз аны өз айылым Бакыяндын образы менен элестетерим ушык. Анткени менин баш атым ушул Бакыян, ушул жерде аталарым жана бабаларым жашаган. Ушул жерде мен жарык дүйнөгө келип турмуш тааныгам. Ааламга жол айылдан башталат демекчи, биздин туулуп өскөн жер чакан мамлекетибизге болгон саякатыбызга көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Табиятың ырдай шаңкурап, жүрөктүн шайтаны магдырап, өсө бергин асыл мекеним кыялдарды алга камчылап. Бакыян айылы Бакый Ата жана Кара Бура райондорунун чектешкен жеринде орун алган. Чыгыш тарабынан Ботерек айылы менен, батыш тарабынан Бейшек айылдары менен чектешет. Түндүк жана түштүк бөлүгүн тоолор курчап турат, аябай кооз деп айтсам жаңылышпайм. Айыл 3 айылдан турат. Бакыян айылы, Таңчы булак айылы жана Камаш айылынан турат. Эң биринчиден ушу айылыбыздын аталышына токтолгум келип атат. Бакыян деген сөз мурдаракта бак болуп, анан кийин кыян жүрүп кеткен үчүн Бакыян деп айтылып калган экен. Бакыян. Кыйсада кыян бактарак кыйшайбай эли жер деген. Калкалап колдон келгенин кол шилтеп басып кетпеген. Күжүрмөң күчтүү элден мен көздөгөнүм бербеген. Эшеналуу Сейитбек атындагы орто мектеби 3 айылдын окуучулары бул жерде билим алышат. Жалпысынан 700 кишиге ылайыкташкан мектеп. Эч ким эч качан эч нерсе унутулбайт. Улуу ата мекендик согушта курман болгон аталарыбыздын урматына айылыбызда ушундай айкел орнотулган. Албетте, согушта курман болгон ар бир атабызга таазим айткыбыз келет. Сиздер дайым жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталасыздар. Сиздердин эрдигиңиздерге таазим. Спорт ден соолуктун булагы демекчи, айылыбыздагы футболдук аянтча жана күрөш залы ушул жерде орун алган. Буюрса, Олимпиаданын чемпиондору чыгат деген үмүтүбүз бар. Бакыян айылынын түндүк батыш бөлүгүндө Киров сактагыч орун алган.